саламатсыңызбы? Мен биринчи немем ошо ден соолук боюнча айтайын дедим эле. Кулагым 95-жылы кулагым ооруган, баягындай грипптен осложнение болуп. Ошондон бери шуулдап кетпейт да. Анан кийин эми сол жагымдагы ошондой кычышып жакындан бери неме болуп атат. Канап кетет кээде, анан буттарым ооруйт. Тамагым болсо вечный эле жайып үкүзбү, ушу кээде эле кычышып, ушундай бир жөтөл тийет. Кыскасы ушундай. Азыр эмнеге разбор жасайбыз? Азыр эмнеге разбор жасайбыз? Ошо ден соолукка. Давайте терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Алдыңызда бир фигура турат, байкаңыз, ким ал фигура? Бирби? Бир фигура турат. Билбей атам да. Билбесеңиз көзүңүздү жумуп алыңыз. Сезиңиз да, сезгенге аракет кылыңыз. Бир фигура же бир нерсе дегенде эле астыңызда эмне турганын же ким турганын сезиңиз, чувствовать этиңиз. Эч нерсени сезбей атам го. Терең дем алып, демибизди чыгарып бериңиз. Эчтеке келбей атат го. Бирок мындай жүрөгүм кандай десем, уполжубансып чыкты. Уже хорошо. Сол бутум чымырап атат. Буттарым ооруп атат эле негизи. Муундарым титиреп чыкты. Да. Өзүмчө толкундандым да, билбейм. Терең дем алгым келип атат, ушундай эле. Терең дем алып бериңиз. Алыңыз келип атат, да? Алым жок болуп жаткым келип атат. Сиздин алыңызды кетирип аткан эмне? Билбейм. Биринчи фигура дегенде сиздин оюңузга эмне келди? Эч реакция жок болуп атат да менде. Билбейм да. Айта албайм. Боль. Кандай жашооңузда кандай боль бар? Оорубу? Оору эмес, жан дүйнөңүздү ооруткан кандай нерсе бар? Жан дүйнөмү ооруткан. Азыр эсиңизге келгенди сразу айтыңыз. Көп эле нерселер бар эми маңыздуу. Азыр мени кыжаалат кылып аткан ошол балам 29-га чыгып атат, үйлөнө элек. Ошого кыжаалатмын. Так, сиз ден соолугуңуз боюнча разбор жасап атасыз. Сиз ден соолугуңуздагы разбордо мен айтып атам, маңдайыңызда бир фигура турат. Ким турат маңдайыңызда? Шалдырап атасыз, энергияңыз жок болуп атат. Ден соолукка энергия керек. Ден соолукту сакташ үчүн дагы биринчи байлык ден соолук деп атабыз, биринчи байлык ден соолук, биринчи байлык акчалык, андан кийин акчалык эле. Ошого дагы ден соолук. Андан кийин акчалык, андан кийин акчалар, долларлар, байлык, береке, рызкы, бирок ошонун бардыгына эмне керек? Ден соолук керек. Күч керек, күч. Күчүңүз болсо анан ден соолугуңуз болот, күчүңүз жоксо каяктан турат ордуңуздан. Сиз азыр ошо энергияңыз жок болгон үчүн жаткыңыз келип шалдырап атасыз. Сиздин энергияңызды алып аткан сиздин маңдайыңызда турган ким? Же эмне? Давайте мен ошол фигура болом. Сиздин энергияңызды мен алып атам делесиз. Менин энергиясын мен сооруп атам. Мен киммин сизге? Эмнемен? Биринчи ойго келген нерсени, биринчи эмне оюңузга келди? Анын ойлонуп турам да, ошол сөз эткен. Ойлонуштун кереги жок. Ойдун кереги жок. Сезиңиз. Айтыңызчы. Хорошо, ден соолук. Ден соолуктун аркасын жылдырыңыз. Ден соолуктун аркасынан ким чыкты? Апам бекен. Хорошо, апаңызга кандай сезимдер пайда болду?
Sizce dön ele süylep atkан жоксуз, это сизди бирөө мындайча өзүңүздүн ичиңизде сүйлөп жатат да. Сүйлөй бериңиз, хорошо, апам. Айта бериңиз, апаңыз кандай сезимдер пайда болот, апам дегенде. Жүрөгүм эле уккузуп жатат. Башка Мгм. эчеге. Апаңызга эмне деп айткыңыз келип атат? Апама Сиз туура айттыңыз, мен сизге айтып аткан фигура ден соолук болчу. Ден соолук деген фигура болчу. Көрдүңүзбү, сиз ден соолук деп таптыңыз. Ден соолуктун аркасында апам дедиңиз. Эми апага болгон сезимдерди айтыңыз. Кандай сезимдер пайда болду апага? Эмне деп айткыңыз келип атат? Жеңүүңүз келип атабы, урушкуңуз келип атабы, ыйлаагыңыз келип атабы? апама аял сезимим бар да. Хорошо, айттыңыз, апа эмне істеп Ыйлагым атат? келип атат. Ыйлагыңыз. 11 жыл бою ооруп, инсульт болуп жүрүп өткөн. Айттыңыз, апа сиз ооруган Эстеген үчүн сайын аяй берем. айттыңыз, апа. Сүйлөңүз. Аяй берем. Апам кандай күчтүү аял эле. Инсульт болуп, биздин көзүбүздү карап жүрүп кетти. Ошого эстеген сайын Дагы. дагы эле аяй берем. Апамы жакшы карабай койдукпу деп ойлоно берем. Өзүңүздү күнөөлөй берем да. Өзүмдү күнөөлөйм. Апа. Апа. Мен айткан сөздү кайталаңыз. Апа. Апа, Сиз 11 жыл бою ооругандыктан сиз 11 жыл бою ооругандыктан мен сизди аяп, мен сизди аяп, сизди жакшы карай албаганыбыз үчүн сизди жакшы карай албаганыбыз үчүн азыркы убакта азыркы убакта мен дагы сизге окшоп мен дагы сизге окшоп ооруп жатам. ооруп жатам. Канча жылдан бери ооруп атасыз? Мен өзү көп эле жыл болду, эсимде жок так. Хорошо. Көп жылдан бери ооруп жүрөм. Көп жылдан бери ооруп жүрөм. Көрсө апа, Көрсө апа, мен сизди аягандыктан, мен сизди аягандыктан өзүмдөгү баардык энергиялардын баарын өзүмдөгү баардык энергиялардын баарын сизге берип өттүрөм. сизге берип Сизге жардам бергим келген экен. Сизге жардам бергим келген экен. Апаңыз өтүп кеткенби? Ооба. Сиздин көзүңүз барда бере албаган жардамымды Сиздин көзүңүз барда бере албаган жардамымды ушул убакка чейин берип келе ушул жатам. убакка чейин Берип келе жатам. берип келе жатам. Сизге ыраазы болгондуктан эмес, Сизге ыраазы болгондуктан эмес, сиздин алдыңызда өзүмдү күнөөлүү сезгендиктен сиздин алдыңызда өзүмдү күнөөлүү сезгендиктен жардам берип келатам. жардам берип келатам. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Эми өзүңүздү апаңыз деп сезиңиз. Сиз азыр өзүңүздүн апаңыз. Апаңыздын аты ким? Сиздин алдыңызда кызым айтып атат, апа мен сизди аядым, мен сиздин алдыңызда күнөөлүүмүн, сизди карай алган жокмун, ошон үчүн мен дагы ооруп атам, мен сизди күнөөлөгөн үчүн өзүмдү сизге энергияларымды берип атам деп айтып атат. Сиз эмне деп айткыңыз келет кызыңызга? Кызым, салдырап атат. Сүйлөгөнгө дагы акыбалым келбейт атат. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз дагы. Мен апаммын, менин атым деп айтыңыз. Мен апаңмын. Кызым, мен сени баары бир жакшы көрөм. Сен күнөөлүү эмессиң. Бул менин жашоом. Бул менин жашоом. Менин жашоом бул менин тандоом. Бул менин жашоом, бул менин тандоом. Ага сен күнөөлүү эмессиң. Кызым, сен кичинекейсиң.
Kızım sen kiçinekeysin. Men çoğumун. Ben çoğumун. Kızım sen bana. Kızım sen bana Kızım sen bana güç energiya bere albaysın. güç, energiya bere albaysın. Antkeni kızım Antkeni kızım men berem sen alasın. men berem sen alasın. Men çoğumун sen kичинекейсиң. Ben çoğumун sen kiçinekeysin. Ошондуктан kızım sen özüңdü Şonduktan kızım sen özüңdü menin aldımda özüңdü hiç kaçan günödü sezbe. menin aldımda özüңdü hiç kaçan günödü sezbe. Атаңызга болгон кандай, атаңыз менен апаңыздын мамилеси кандай эле экөөнүн кандай сөздөрүн уккуңуз келчү эмес? Atam менен апам бири-бири менен болгон да. Кулагыңыз ооруп атпайбы? Алар бирин-бири кызганат эле да. Экөө тең сулуу эле. Сиз да сулуусуз, Аллага шүгүр. Вот. Экөөнүн урушкан сөздөрүн сиз уккуңуз келген эмес да. Мүмкүн. Ошон үчүн сиздин кулагыңыз биринчи оң жагыңыз ооругандан сол жагыңыз ооруганбы? Ооба. Эми ушул боюнча өзүнчө практика жасашыңыз керек. Апа, ата, силер урушкан моментте силердин экөөңөрдүн бири-бириңерге, силердин көзүңөрчө урушу берген деп айтабыз. Силер экөөңөрдүн бири-бириңер жөнүндө урушуп, бири-бириңерди кызганып, күнөөлөп аткан моментте мага ушунчалык жан дүйнөм ооруп, мага аябай кыйналгандыктан мен силердин сөзүңөрдү ушуну белген эмес. Мен ошондо гана уккум келген эмес. Ошон үчүн мен ушул убакка чейин кулагымды жаап келе жатам. Баланы уккусу келбегенде эмне кылат? Кулагын жаап алат да, анан ошол боюнча продолжать жить. Уланып кете берет да, ошол кулагын жаап алып. Деп туруп, ата энеңизге өтүп туруп, ата энеңиз кулагын ача бер кызым, бул биздин жашоо, бул бизге тиешелүү жан дүйнөнүн бүтүндүгү деген бар ошондо. Кулагыңды ачсаң деле, сен кулагыңды уксаң деле, чөйрөнүн баарын уксаң деле, ал биздин жашоо, ал бизге деп бүт баарын алып кетиш керек ушундан. Анан сиз кулагыңызды ачышыңыз керек. Түшүндүңүзбү? Так, давайте бул жактан. Кызыңызды чакырыңыз алдыңызда. Кызым, Майсалкын, келе кой. Кызым, Майсалкын, келе кой. Мен сени жакшы көрөм, кызым. Мен сени жакшы көрөм, кызым. Мен сага сүйүү берем, энергия берем. Мен сага сүйүү берем, энергия берем. Эми терең дем алып өзүңүз көтүңүздү алып, апаңызга барып, эркелеп, апаңыздын сүйүүсүн алып, апаңыз менен атаңызга тиешелүү жашоосун өздөрүнө бериңиз. Ооба. Өзүңүздү кандай сезип калдыңыз? Баягыга караганда бир аз жеңилдегенсип калдым. Апаңызга айттыңыз, апа, мен сизге ыраазымын. Апа, мен сизге ыраазымын. Мен сиздин улуктугуңузду кабыл алдым, апа. Апа, мен сиздин улуктугуңузду кабыл алдым. Сиз күчтүүсүз, апа. Сиз күчтүүсүз, апа. Мен сиздей болуп оорубасам дагы, Мен сиздей болуп оорубасам дагы, сизге таандык экенмин. сизге таандык экенмин. Сизди аябасам дагы, Сизди аябасам дагы, сиз мени жакшы көрөт экенсиз. сиз мени жакшы көрөт экенсиз. Мен төрөлгөндөн баштап, сиздин мага болгон сүйүүңүз чексиз экен. Сиздин мага болгон сүйүүңүз чексиз экен. Эми кадимкидей чувствовать этиңиз, барып, апаңыздын сүйүүсүн алып, апаңыздын аябай жаш кезиңизде аябай апаңыз күчтүү аялым деп өкпөспөйм, анан ошондой эле күчтүү болгонун сезиңиз. Ооруса деле баары бир апаңыздын күчтүүлүгү сиз үчүн именно күчтүү бойдон калып кетет апаңыз. Эстеген сайын кайра ыйлап кетти. Аябай эркелетип койду.
Güçtülüğün kabul alıp biləңiz. Süýüsün kabul alıp biləňiz. Apa siz güçlüsüz. Güçlülüğünüzü kabul aldım apa. Men sizge razımın. Sizin Siz bergen enelik süýüňizdi kabul aldım apa dep güçlüğünüzü biləňiz. kabul aldım. Sizin süýüňizdi kabul aldım. Eskide atkan istediğinizde neler bildim. Bile atkanda men sizge razımın apa. Siz güçlü ekensiz. Men jakşı görýär ekensiz. Men sizge energiýa berip etkenim. Siz maga energiýa berip etkensiz apa dep razı biləňiz. Ama sizge razımın. Siz güçlüsüz. Siz murdagıday ele. Siz bana ederiz. Siz maga murdagıday ele güç süýüňizdi, energiýaňyzdy bere beret ekensiz apa. Men hazır düşündüm. Siz bana daha da ele güçlü ederiz. Berediniz ama ben sizi düşündüm. Ben sizge razımın. Ben sizge razımın da. Oh. Birazcık bilip kaldım. O da biri beyler. Apanızın süýüsini aldınız mı? Ne de aýtdyňyz apanızga da? Ben sizge razım. Sizin süýüňizdi ederiňizdi aldım. Allah'tan dağlı. Siz bana kapı olun. Bana razı olun. Ben sizge razıyım baba. Da. Emi aldyjakdy garap. Apanızın güçlü apanız sizin arkacaňyzda sizge energiýa berip atgany seziňiz. Ataňyz da güçlü bolup biri-birini şunçalyk jakşı görüp, biri-biri menen kızgangany al demek biri-birini jakşı görgönü da. Biri-birini jakşı görüp, biri-birine jakşı sözlerdi aýtyp, sizge energiýa berip жатkandaryny seziňiz. Bir gadam aldyga gadam taşlap, siz ata-eneňizden energiýasyny alıp, siz da güçlü, densoğluğunuz çyň bolup atkanyňyzy seziňiz. Siz ataspa? Dereň dem alabys, demimizi çygarabys dagы. Gözüňizdi açabys. Siz yaptınız böyle praktikalarda? Praktikalarda sizge söyläpdim birok. Benim bayağı usullardım ve birbirine kıskanıp buluşkanı hazır esme geldi de. O şeyini sistemde. Hazır sen soraganların niyetin ошол oyuma geldi. Ya именно ошол моментте siz meni ошол моментте şu birbiri менен урушкан моментте siz ошол сөздү уккуңуз келген эмес да? Анткени кечки кызылдай берсе уккуң келбейт го ошондой болгондо. Ошо ата-энеме билер жанагы күнөөлүү сезимдерди билер жасаганда эч жолу эсиме келбейт да. Апама кандай жаман сөз айтылды, атама кандай жаман сөз айтылды, эч кандай жаман сөздөрү жок эле. Деп эстей албай койдум эле. Азыр эсиме келди экөөнүн ошо урушкандары. Көбүнчө ошо кызганычтан болчу эле. Да. Эми алар бири-бирине сүйүп, бири алып мен сени сүйөм деп айта алган эмес дагы, просто ошо силердин көзүңүзчө кызганган болор экен. Ар жакта уже экөө болгондо, конечно. По-любому бири-бирине сүйүлөрүн беришкен да. Түшүндүңүз а? Рахмат, ийгилик каалайм сизге. Ошко барганда күтөбүз сизди, жакшы туруңуз. İşte Жолугушууга барабыз. Buyursa, canım olsa. Rahmat, jакшы туруңуз. Сизге ийгилик.